Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve teala barakatuh. Hurmatly bizdin kataloçular. Biz geçe günü internet aydınında tarap ketken mugallim menen okuçunun ortasındagı okuyany bir bağlap oşogo bir sunuş aytууну tуура көрүп турабыз. Бардыңыздар көрдүңүздөр. Mugallim эжекебиздин okuçunun бети башына уруп сабап өтө ачык сөздөр менен кыйкырып аткандыгы бул өтө мугалимдик этикага да туура келбей турган көрүнүш. Биз негизи мугалимдерди баалайбыз, мугалимдерди сыйлайбыз. Мугалим бул бизге эртеңки келечек ээлерин даярдап берүүчү ыйык кесип. Жана ошол мугалимдикке дагы адам баратканда бир аз ойлонуш керек. Мен ушуга кандай татыктуу элеменби деп. Ал ыйык наамды татыктуу алып жүрүү керек. Biz geçegi эжекебиздин кылган колдобойбуз. Ошого катар эле кыргыз тил адабиятынан сабак берген мугалимдерден суранып өтөлү элек да. Урматтуу биздин кыргыз тилчи эжекелерибиз, агайларыбыз, балким сиздер бир аз ойлонуп, кыргыз тил боюнча жаңы методдорду, кандай сабак берүү боюнча бир кеңешип, жаңы нерселерди ойлоп чыгарсаңыздар кандай болот? Мисалы, баланы уруп тарбиялоо менен, баланы коркутуу менен ага билим берүү менимче андай деле көп пайдасын бере бербейт. Балким мугалимдер ушундай бир кагаздардан оюп, чийип, сүрөт тартып, болбой калса ошол сабакка бир ырдап дегендей, жумшак мамиле менен жаңы методиканы ойлоп чыксаңыздар, балким биздин балдар андай артта калып дегендей муштум жеп, эжекеден чапкы жеп кыйналмак эмес беле дейм да. Бир уйкуну 1-2 саатка жыйнап эле кечкурун үйдө өзүңүздөр даярдансаңыздар кантет? Ооба, ар кимдин өзүнүн тирлиги бар, ар ким өзүнүн үйдө дагы, мектепте дагы бул жетишиши керек. Бирок ошентсе дагы бир жарым саат, 1 саат убакытты бөлүп, өзүңүз эле бир жакшынакай бир метод ойлоп чыксаңыз кандай болот? Баланы уруу менен, баланы коркутуу менен эч кандай натыйжага жете албайбыз. Биз балага жакшы тарбия беришибиз керек. Бир нерсени эсиңизден чыгарбаңыз да, мугалимдин сабак берүүсүнөн окуучунун сабакка жетишүүсү көз каранды. Биз кылып аткан нерсебиз биздин өзүбүздөн. Эгерде жаман болсо, ал биздин жаман кылгандыгыбыздын таасири, эгер жакшы болсо, демек биз жакшы аракет кылдык да. Ошондуктан туугандар, урматтуу агай эжекелер, балдарды урбаңыздар. Балдарга кайра жакшы сабак берүүнүн жолдорун ойлоп, ошону бир кеңеш берсеңиздер.